Нет, у них среднесрочная тарифная политика нет. Среднесрочная тарифная политика утверждена, у них есть своя методология. И «Газпром» говорят, что оптовая цена газа в долларах, она не будет в этом году меняться. Вот так как они привязаны к нашей национальной валюте, будут пересчитываться. То есть, если сом будет стабильно, и цены будут стабильны. Если сом будет падать, будут цены вырастут. Если наоборот будут укрепляться, то есть это будет привязка к национальному сому. Мен неме деп айтайын дедім де, мына бізде уағында «Газпром» компаниясы келіп атқанда қандайдыр бір чочуған адамдар болғанда, «Газпром» келсе эмне болот, газ болобу жок, биз берип атабыз, келечеги эмне болот депчи. Ошондо айттык эле, бул абдан дүнүйөлүк чоң компания «Газпром». Дүнүйөлүк компания. Бул бир гана Кыргызстанда эмес, Россияда эмес, бүт дүнүйөдө иштейт. И булардын стандарты дүнүйөлүк стандарт. Ана мына бизге келип, кыска мүнөттүн ичинде Кыргызстандын газ менен жаптуусун 70%га көтөрөбүз деп атат. 70%га. 2 эсеге көтөрөбүз 3 жылдын ичинде. Ошого 38 миллиард рубль салып атат. Чүй менен Бишкекке. 38 миллиард. Мына бүгүн көрдүңөр 200ге жакын ошол «Газпромдун» өздөрүнүн куруучуларын алып келип атышат. Жогорку деңгээлдеги адистер. Бүгүнкү жаңы аспаптары менен. Жана трубалардын баарын алмаштырып, текшерип, магистралдык трубаларды алмаштырып берип атышат. Муну менен бир жылдын ичинде ушул бардык магистралдык трубалар алмашылып бүтөт. Андан 2-3 жылдарда муну газокомпрессорный станциялар анан кийин айылдарга чейин, шаарларга чейин газдарды жеткирүү башталат да. Жалпысынан bir 100 миллиард рубль коротобуз деп атат. Бул абдан чоң көлөмдүү инвестиция. Бул тике инвестиция. Мамлекеттин кепилдиги жок. И эң негизгиси газ Кыргызстанда стабилдүү болот. Кышында дагы, жайында дагы, и баасы дагы арзан. Анткени биз ошо «Газпромдун» ички баасы менен алып келип беребиз. Мындан башка Нарын, Ысык көл, Баткен, баягы жаратылыш газы жетпей турган жерлерге суюлтулган газ алып келип берилет. Алардын дагы көлөмү да чоңоет. Үчүнчүсү, эң жакшысы, булар жаңы ушул Россияда кетип атат ушул проект. Мына автомобилдерге суюлтулган газ менен камсыздоо. Бул бүгүнкү бензинге дистопливо караганда 2 эсе арзан. 2 эсе арзан болот да. Биз дагы азыр муниципалдык автобустарды, машинелерди, мамлекеттик мекемелердеги машинелердин баарын тең атайын программа кабыл алабыз. Мына таксилерди бардыгын тең газга өткөрүү боюнча, суюлтулган газга. Бул биз эки нерсени утабыз. Биринчиден арзан болот. Биз импорттан кетебиз. Экинчиси экология. Эң негизгиси бул экология. Анан мен учурдан ушул пайдаланып, мына ушул Маргелов мырзага чоң ыраазычылык билдирип кетким келет. Бул азыр ушул Кыргызстан «Газпромдун» директорлор кеңешинин башчысы. И «Газпромдун» президенти Миллердин жеке тапшырмасы менен бул ушул Кыргызстандагы болуп аткан бардык долбоорлорго ушул киши өзү көзөмөл кылат и жеке жооп берет ушул жерде. Анан экинчиден мына Абилдаев Болот Эралхановичка дагы ыраазычылык билдирип кетиш керек. Чынын айтканда 2005 жылы, 2006 жылы «Газпромду» алып келген ушул мына Абилдаев болот Кыргызстанга. Ошондо алып келип, мынакей 9 жылдын ичинде «Газпром» өзү кирип атат. Мурун бир гана нефтин алып келип саткан компания болсо, азыр мына Кыргызстандын ичинде заманбап май менен камсыздануучу заправка станциялардын баарын заманбап бардык стандартка жеткен. И экинчиси мына ошонун негизинде мына «Газпром» келип эми газыбыз дагы туруктуу болот.
Темир Аргибаевич айтып кетсеңиз, өлкөнүн Болду, бияка бергиле. эме бар да, жанагы Өзбек тарап каалаганда өчүрүп, каалаганда берип коюп атпайбы? Ошол маселе кандай болот? Ушуңча айтып кетсеңиз. Бу жерде мындай, мына былтыр билесиңер, ошо жаңы жылдын астында Газпром өзүнүн сүйлөшүүлөрү менен Өзбекстандан газды алып түштүктү камсыз кылып берди. И быйыл дагы газ стабилдүү болот. Эч кандай үзгүлтүксүз болбойт. Эми мен антип кепилдик толук бере албайм, бирок Газпром айтып атат, биз ошол бардык өзүбүздүн күчүбүздү жумшап, газды үзгүлтүксүз камсыз кылып беребиз деп. Бирок терең караганда азыр мына майлы суудан бошко тартат газ түтүгүн. Кийинкиси ошол Баткендеги изилдөө чалгындоо иштери жүрүп атат. А жердеги газдар табылса, андан тартып келет. Анан үчүнчүсү жыжылный газ менен. Бул суютулган газ менен иштешет да.